Саламатсыздарбы, урматтуу үйрөнүүчүлөр? Биз кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүн биз англис тилиндеги алфавит боюнча дагы кыскача сүйлөшүп өтөбүз. Тагыраагы бир тамга жөнүндө. Ал тамга кайсы тамга? Ал C тамгасы. Мына бул C тамгасы. Биз алфавитти жаттаганда C деп жаттайбыз, Бирок тексттерде, сөздөрдө келгенде көпчүлүк учурда K болуп дагы окулат. Мисалы үчүн cake деген сөздү алсак, бул учурда биз муну K деп окуп атабыз. Кээ бир учурда S болуп окулат. Биз бүгүн мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. C тамгасы менен таанышуу дейт. Жогоруда айтып өттүм, бул тамганы биз алфавитте жаттаганда C деп жаттайбыз. Бирок бул жерде карап көрүңүздөр. Эгерде C тамгасынан кийин Y тамгасы келсе, анда бул C тамгасын биз алфавиттегидей кылып окуйбуз. Тагыраагы бул жерде мисал келтирилген. Бул сөздү окуп көрүңүздөр. Cyber деп окулат. Байкасаңыздар, C тамгасы келип атат. Андан кийин Y тамгасы келди. Мына кызыл шрифт менен жазып койгонмун. C тамгасынан кийин Y тамгасы келгендиги үчүн дагы биз муну алфавиттегидей кылып тагыраагы S деп окудук. Cyber деп. Көпчүлүк учурда бул негизи K болуп окулат. Бирок именно ушул учурда биз муну S деп окушубуз керек. Cyber деп. Kyber болуп окулбайт же Kyber болуп окулбайт. Cyber болуп окулат. Бул биринчи эреже. Эми экинчисин карап өтөлү. Эгерде C тамгасынан кийин I тамгасы келсе, анда C тамгасы алфавиттегидей болуп окулат. Жогорудагыдай эле эреже, бирок Y тамгасынын ордуна I тамгасы келсе, анда C'ни биз алфавиттегидей кылып, тагыраагы S кылып окушубуз керек экен. Мисалы, бул жерде бир нече сөздөр келтирилген. Карап көрөлү. City деген сөз. Бул жерде байкасаңыздар, C тамгасынан кийин I тамгасы келди. Ошондуктан биз бул тамганы S деп окудук. Кийинки сөз cinema деген сөз. Бул жерде дагы C тамгасынан кийин I тамгасы келгендиги үчүн биз муну S деп окудук. Kinema болуп окулбайт. Cinema болуп окулат. Кийинки мисал circle. Бул жерде дагы C тамгасынан кийин I тамгасы келип атат. Ошондуктан биз буну C деп окудук. Тагыраагы S деп окудук. Дагы бир жолу кайталайм. Башка учурларда бул тамганы биз K деп эле окуйбуз. Кийинки эреже, акыркы эреже. Эгерде C тамгасынан кийин I тамгасы келсе, анда C тамгасы алфавиттегидей болуп окулат. Жогорудагы эки эреже сыяктуу эле бул дагы ошондой эле иштейт. Мисалы, бир сөз келтирилген бул жерде. Center. Бул сөздө C тамгасынан кийин I тамгасы келгендиги үчүн дагы биз муну S деп окудук. Биз муну center деп окубайбыз. Center болуп окулат. Бул S болуп окулат. Жогорудагы 3 тамганы айтып өттүк. Y тамгасы, I тамгасы жана I тамгасы. Дал ушул тамгалар C тамгасынан кийин келсе, анда биз муну S кылып окуйт экенбиз. Башка учурларда дайыма K болуп окулат. Бүгүнкү сабак мына ушундай болду. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.